Урмат Бозкумбаев Талас электр тармактар ишканасынын кызматкери. Трансформаторларды оңдоп түзүү анын башкы милдети. Коюлган тапшырмаларды кесиптештери менен чогуу аткарып, электр жабдууларын кышка даярдоодо. Бүгүнкү жумушу Жон Арык айылында өттү. 2 күндүк жумуш болот бул. Биринчи күнү биз баарын чачып, краскалайбыз. Ичинде болгон немелерин баарын алып туруп, анан эртеси ушундай кылып чогултабыз да. Кооптуу жумуш бул. Негизи өзү биз рабочий местан подготовка кылып алабыз биринчи эле. Өзүбүзгө жагат негизи. Өзүн тандаган кесип, коллектив менен ынтымакташып, эртеден кечке ушу кишилер менен жүрөбүз биз. Оңдоп түзөө иштери Талас районундагы Көмөк Чордондордо да кызуу жүрүп жатат. Мисалы бул Акжар айылындагы Кеңкол Көмөк Чордону катар жайгашкан 5 айылды жарык менен камсыздайт. Кызматкерлер ар дайым нөмөттө туруп, баарын көзөмөлдөшөт. Алардын айтымында быйылкы ремонт иштери өз убагында болуп, көйгөйлөр чечилген. Биз эртемен 7-ден кийинки 7-ге чейин кыса мындай айтканда 24 саат ушул жерде кызмат кылабыз. Быйыл оңдоп түзөө иштери быйыл жакшы болду. Былтыркыдан да сонун болду, эрте бүттү, быйыл керек эмес, сонун болду. Бул жерден илгерки бир 90 жылкы бурдан турат да. Ошонун баарын убак сааты менен майлап сүттөп карап тургандыгын үчүн ушул элге кызмат кылып атыр да. Кышка даярбыз, буюрса иншалла. Электр тармактар ишканасынан билдиришкендей, Талас району боюнча 25 көмөк чордону бар. 6 ай ичинде анын тең жарымы жылда жасалчу оңдоодон өтүп, кышка даярдалган. Мындан тышкары 27 трансформатор капиталдык оңдоодон жана 193 трансформатор техникалык тейлөөдөн өткөрүлдү. Ушундай жыл сайын ремонттор, капиталдык текшерүүлөр өтүп турат, үзгүлтүксүз энергия берип туруш үчүн. Эл түшүнүш керек, өчүрүүлөр болуп атат. Ал азыр өчүрүп ремонт кылып албаса, кышында өчүп авариялуу өчүрүү болуп, анда кышында оорураак болуп калат. Ошол үчүн элде үзгүлтүксүз энергия болуп туруш үчүн биз жайында өчүрүп ремонт кылып алыш керекпиз. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүү ноябрга чейин жүргүзүлөт. План боюнча бир гана көмөк чордон трансформаторлор эмес, электр чубалгылары да оңдолот. Жумушту толук Талас электр тармактары аткарат. Белгилей кетсек, ишкана облус боюнча 50 миңден ашык абонентти тейлейт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.